Айттырбай келген каргашалуу кырсыктан улам. Сагынбектин денеси 45% күйүп, ооруканага жеткирилген. Ал учурда Сагынбектин аталаш агасы Маматжан Чодонов ооруканада аны менен бирге болгон. Агасынын айтымында Сагынбек өзүнө келген учур болгон. Бирок дароо эле каза болгон уулдары менен жубайын сурап баштаган. Балдарын тирүү детский клиникада аялында ошол жакта жеп жооп берип аттык ошо. Эми шоковый состояниеде сүйлөп атты бала эми. Жанагы эме болгон да уколдун күчү менен турду да бул эми. 22 күнү саат 12ден 15 өткөндө үзүлдү да. Жанында болдум ошол малда. Маркум Сагынбек 15 жашында эле атасынан ажыраган. Бирок ошого карабастан үй бүлөдө тың, сабырдуу жигит болгонун анын жакын достору жана айылдаштары айтышат. Сагынбек үй бүлөдө 5 бир туугандын, тактап айтканда 3 уулдун ортончусу болгон. Ал эми дача суу айылына үй бүлөсү менен бирге көчүп барып, сүт ташуучу унааны башкарып иштегенине 1 жыл гана болгон. Досум жакшы бала болчу, көңүлү ачык. Бирөөгө зыяны жок, эчкимге зыяны жок. Жакшы болчу, кичинекейибизден чогуу өскөнбүз экөөбүз. Мен кошунам, классташым. Эми гана 29га чыгып каза болгон мекендешибиздин жаназасын облус казысы түшүргөндөн соң маркум Сагынбектин сөөгү өзүнүн туулуп өскөн Курулуш айылындагы көрүстөнгө балдарынын жана жубайынын жанына коюлду. Осмон Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.